Qaysil uyde ayaldın ünü erkektin ününen öktüm çıksa, qaysil uyde azırkı жаңы заманбап тілмен айтқанда дама күзір болса деген түсінік. Мындайды айтайын, қысқартып эле. Qaysil uyde бүт бардық проблеманы түйшікті аял чечіп қалса, демек дал ошол үйде күйөөсүнө үнүн бийик чыгарган аялдын акылынын кыскалыгын билсе болот. Кайсыл аялдын акылы кыска? Же Кур'андан, же хадистен маалыматы жок болгон аял күйөөсүнө үнүн көтөрүп сүйлөйт. Эмне үчүн аялдардын үнү бийик чыгат кейде? Пайгамбарыбыз айтты: ар бир коомдун, умманын, үммөттүн фитнасы болот. Азгырыгы, дүрбөлөңү, түйшүгү, проблемасы болот dedi. Ва инна фитната уммати ал-мал, пайгамбар айтты. Менин заман аягындагы үммөтүмдүн проблемасы бири эле ал-мал, дүнүйө, акча, капитал. Үйдө эмне жок десе, ошол бар болуп турса дагы жок деп айткан аял ал күйөө үчүн чоң проблема. Качан үйдө акча проблемасы жаралганда, ал аялдын үнү күйөөсүнө өктөм чыга баштайт. Бирок ал аялдын үнү эмне себептен чыгып атат десе, анда Кур'андан же хадистен маалыматы өтө тайыз же жок десе болгондо. Кээ бир үй бүлөлөрдүн көзүңө түшүп калат эми. Үйдө ошол аял чечет. Эр жөн эле эшиктен кирип чыккан эле бир карам болбосо, баланын төрөлүшүнө эле бир өбөлгө кошуп койгон болбосо, башка эч кандай анын орду жок.